Бизнес кылуу бул сүннөт. Канча акча табасыз? Секрет. Каласаңыз мына бул комнатаны долларга толтуруп койсоңуз болот. Хорошо, там, где нас нет. Зарабатывать там, где тоже нас нет. Ошондой да. Адамдын IQ-су ошол иманына жараша болот. Эгерде Кудайдан корккон, мындай бир имандуу боло турган болсо, кой, ушу аялымды кордобойм, тепсебейм деген нерсеге келет. Туп эле момундай эле бой жерге кетесиң деген дин эмес биздикичи. Ислам ушундай дин. Ага акыл жүгүртсө болот. Сакалчан киши болсо эле эми аны террорист деп. Бардыгы келди алып келди, динге алып келип такай берет да, сакал аз керек болсо эчкиде деле бар, эмне проблема. Айтышсын, черный пиар тоже пиар, между прочим. Сиздин кандай кыялдарыңыз бар? Иманды өлсөм экен деген эле кыялым бар мен. Эми келечек такыр белгисиз да, кандай болоорун билбейсиң. Жазылгандай эле болот да турабы. Демек бүгүнкү күн сеники да тагдырың өзүнүн колуңда турабы. Ошону бүгүн туура танда, бүгүн туура жаша, бүгүн туура поступок кыл да. Саламатсыздар биздин урматтуу көрүүчүлөр, теле көрүүчүлөр, YouTube катталуучулар. Бүгүн бизде өзгөчө маек, дин жөнүндө. Бүгүн бизде дин таануучу Эрмек Тынай уулу байкебиз. Кош келдиңиз. Алейкум ассалам ва рахматуллах. Кандайсыз, ден соолуктарыңыз? Баягыдай эле. Шүгүр алхамдулилла. Жакшы, баягы. Сизди өзү биз YouTube'танбы, TikTok'тонбу, Instagram'да үзүндүлөрдүн көрүп, сиздин баяндарыңызды угуп, талимдериңизди баарын угуп көрүп, ошодон эле тааныйбыз да сиздичи. Анан маектериңизди издеп көрсөм, маектериңиз деле жок экен, көп деле. 1-2 маегиңиз бар экен, бирок алар 1-2-3 жыл мурун анан көп деле сүйлөпсүз да. Эмнеге маек берген эмессиз буга чейин? Билбедим, Алла. Көп убакыттарда маектер жөнүндө баягы ойломоп турбуз дажычы. Анткени баягы постоянно эле элдин аласың дайыма. Суроо жооп, анан баян кыласың, айтасың, сөз сабак кыласың, ошо менен калып калган болушубуз керек да. 1-2 жыл эле болду мындай чыгып кеткениңиз, популярдуу калганыңызгачы. Мындай биздин жаштардын сөзүндө хайп деген сөз бар го. Ушул популярдуулукту сезип атасызбы? Келгенин? Жок. Сезген эле жокмун. Эми билбедим, мен өмүр бою эле айылда жашаган кишимин да. Башты мына 27 жыл болду иман болгонумачы. Анан эми 2 жылдан бери өткөзүп бердим. Көпчүлүк элдер менен иштеген себебинен улам акырындык мен баягы сабак кылынды. Анан баягы чубагычтарды устаз кылган баягы улам болсо мени баягы эрмек кылган азирет да. Анан ушундай эле кандай тартылып ушундай болуп турган акырында баягы адамдар ушундай экенбиз да. Бир сөз жаккан болсо, жүрөккө жаккан болсо мен тартылып кете берип турбайм. Сиз кантип ойлойсуз, өзү дин таануучуга популярдуу болуш керекпи? Азыркы заманда ооба, ошондой болуш керек. Анткени себеп динибизде деле, дин деле азыр баягы жашоодогу светский кандай боло турган болсо, ошол сыяктуу эле болду да. Адамдар сүйгөнүнүн сөзүн угуп калды. Сүйгөн ырдуу кат, сүйгөн поэмасын окуйт, сүйгөн чыгармасын окуйт. Ошол эмесе ким жазган болсо ошонун баягы популярдууна жараша да. Турабы. Ошол эле сыяктуу дин деле ошондой болуп калды азырчы. Анткени себеп ар ким ар кандай өзүнө жараша, табитине жаккандай жараша берет да. Мен ошол биз болсо Кадыр Ажы Маликов байкебиз менен маек курганда деле ушуну айтып кеткен да, ар кайсы замандын өзүнүн кандайдыр бир инструменттери болот. Ошолорду колдонуп туруп, заманга жараша болуш керек. Албетте, замандан артта калыш өзү болбой калды го. Кантип ойлойсуз, биздин динибиз азыр заманга жарашабы? Албетте. Кандай болгон болсо, качан пайгамбарыбыз келген болсо, ушул мезгилге чейин реформа любой случай болуп келген дайыма. Болгондо сөздү ошол эле сөз, ошол эле окуя, ошол эле Куранда, хадистеги нерселер, бирок ар кандай башкача жолдор менен айтылып келет да. Ошо талим баяндарды айтуу үчүн сенде кандайдыр бир билим байлыгың болуш керек да. Сиздин ошо билим байлыгыңыз каяктан топтолду эле? Билим байлыгы албетте эң биринчи зарыл, анткени себеп бир нерсени билбестен сүйлөй турган болсоң, анын аркасы сен арканы ээрчиген адам баары да ашат да. Анын пайгамбар саллаллаху алейхи сен эгерде бир туура жолду баштаган болсоң, эгерде ошонун аркасынан канча адам ээрчиген болсо, сен ошончо сооп аласың. Ошол эле мезгилде эгерде бир туура эмес жолду баштаган болсоң, анда ошо сен аркан канча адам ээрчисе, ошолордун ээрчигендердин күнөөсүнүн баарын баштаган адамга жазылат да. Ошол себебинен баягы билсең сүйлө, билбесең тынч тур деген нерсе бул лозунг да, мындай айтканда эң биринчи критерий. Ошол себебинен илим алыш керек. Ал эми илимде болсо, эми илим баягы утулбал илме, илим талап кылыш баягы төрөлгөн өлгөнгө чейин да. Ошону аз деле окуп келатабыз, анан мурун деле окуганбыз. Эгерде баягы точно каяктан окугансың деген суроо берген келген болсо, анда мен Хужрави окугам. Хужрави деген устаздардын алдында туруп окугам, Куран жаттагам. Курандан кийин устаз илимге берген. Эми илимдин өзүнүн тепкичтери бар, тепкичтеп отуруп, анан ошентип отуруп баягы устаздардын алдында дуа батасы менен иншалла ушу сенин алдыңа келип отурам да азыр.
эми сиз дин таануучу катары динде биздин мамлекеттен тышкарыда биздин диндин мындай жаңылыктарын көрүп турасыз, диниңиз кандай болуп атканын байкап турасыз да. Ооба. Биз жөнөкөй адамдар биз аны кайрабай түшүнүш мүмкүнбүз. Биз динге көңүл бурабыз, бирок канчалык эмес. Кантип ойлойсуз? Азыркы заманда динге көңүл бурулбаганы сезилеби сизге? Көп мынчалык мурункудай эмес. Тескерисинен да ойлойм мен. Тескерисиненби? Ооба, анткени динге көңүл буруу аябай көп. Мен көчөдө айткам, мисалы ушул эле Бишкекте канча мечит болгон болсо, жума намазда жолдун баары жабылып атпайбы? Мисалы айтты карап көр. Бул негизи мейли жумасына 2 жолу барган адам болсун, мейли керек болсо жумасына 1 жолу барган болсун, жылда 1 жолу айт намазга барган адам болсо деле, ошолдун көптүгү уже бул мындай айтканда динге көңүл буруп атат деген сөз. Эң эле мисалы халал стандарт жөнүндө көчөгөнү кандай эми болду, көрдүңөр э? Жогорку кеңеште канча талкуу болду, канча нерсе болду. Демек бул мамлекеттин эң высший органында ушул талкуулап аткандан уже диндин алдыда экенин белгиси ал. Ошондой эле академияларда, Токмокто академия эметип атат. Мына кайсы жерде академия бар, мынакей орто эме тоо шаардын баш жагында дагы, ошол жерде дагы өзүнчө баягы академия ачылып атпайбы? Бул академия деген сөз уже университет, училище деген нерсе бүттү деген сөз. Значит, академический деңгээлге жеттик деген сөз. Анан ар ким арган ойлой берет, мисалы көчөдө эле баягы жолугу жок кыздар көбүрөөк жүрсө, баягы кичине бузулган жерлер көп боло турган болсо, биз динден артта калып калды ойлошот да. Жок. Ошол бузулган, ошол эле көп убактар жанагындай жөнү чечип жүргөн кыздардын көпчүлүгү ошол намаз окуган, андан өкөн мен өзүмдүн практикасынан билем да. Өсүп атабыз биз. Бирок көчөдө басып жүрсөң деле мындай ушул көрүнүш көп да. Кандай бир жаңылыктарды окусаң делечи, кандайдыр бир мындай өкүнүчтүү окуялар өтө көп да. Динге жарашпаган, динден чыгып кеткен. Ал көрүнүштөр боюнча кандай ойдосуз? Жок, эми бул болуп туруш керек. Болуп туруш керек? Ооба. Эмнеге? Анткени себеп бул ак менен кара дайыма бир жүрөт да турган. Дайыма болот ал, болбой койбойт. Ошого бир жаманга бир жакшы деп кыргызда сонун сөз бар. Ошол себептен мисалы бүгүн жаманбы, ал түрүдөн үмүт үзбөш керек да. Эртең балким сенден менден экөөбүздөн укмуш сон болуп кетиши мүмкүн да, туурабы? Кечинде бир окуяны айтып берип атты. Бир чоң бир шейх жөнүндө айтып беришти. Мен аябай таасирлендим ушул нерсеге. Бир наколка менен дейт. Өтө мына жанагындай эми денесинде тамтыгы жок да, мына кыргызча айткандачы, эми грубо айтсам кечирип койгула. Эч бир жеринде мындай тамтыгы жок, наколкаданчы ушундай татуировкаларын ушунча көп коюп алган бала, анан карасаң мурду тешилген, кулагы тешилген, анча ошо устаздын алдына келиптир. Мен динди үйрөнөм деп. Анан сол айткан, сен эмнеге дин үйрөнгөн атасың десе, баягы айтат экен, мен оңолушум керек дептир, оңолушум керек. Эмнеге себеп болуп атат десе, айткан, мен атам молдо дептир. Мен атам молдо. Ушунча жылдан бери атам канча урушса да эме кылса да мен такыр баш ийген эмесмин. Мен өз каалагандай жашагым келчү. Анан бирок ушул нерсе болду дейт. Бир күнү мен түн ичинде баягы мас болуп келдим дейт. Анан жатып алып бир мезгил башым ооруган, суу ичким келип анан турсам, мында бир нерсе кылдырып атканын уктум дейт. Бир курулдап бир нерсе болот дейт. Анан баягы жерден аны уйга ууру кирген экен деп, баягы ушуну кол менен нерсе алып акыры мынтип келатсам, карасам атам дейт, намаз окуат дейт. Намаз окуп ыйлап атат дейт. Алла, мен балама туура эмес тарбия берип алдым, кечирип койчу, Алла. Ушу баламды сен өз ыйманга салып берчи. Ушу балам мен эң жакшы көргөн балам. Дегенде ушуну угуп туруп, ошондон эртең менен устаздын алдына келген экен да. Устаз мен оңолушум керек дейт. Мен оңолушум керек дейт. Мен 30тан өтүп кеттим, аял алган эмесмин, бирок мен өмүрүмдү мен азыр ушу оңолгум келип атат. Мен атамдын ушу дуасынан кийин жүрөгүм оңолду депчи. Анан көп убактарда биз мындай көчөдө жүргөн эмелерди карап алып эле ушундай дей беребиз да. Мен да бир окуям бар, качан мен Турцияда окуп жүргөн мезгилимде. Ал жерден бир Юсуф Эшжан деген сонун бир устаз бар эле, аябай жаш. Бирок ошо кишинин бир айткан окуясы дайыма эсиме келе берет да. Мен дайыма айтам, сабактарында бар экен карамсаң. Билесиздер эми баягы автобан деп коебуз го, баягы жол көп узун болгондо ошо баягы заправкалардын түйлөрүндө сөзсүз баардыгында эме болот да. Маркет болот, обязательно ошо жерде намазканасы болот. Түркияда өтөнчө намазканалар обязательно болуп эсептелет. Анан ошо жерге мындай метип мынтип карап турсам дейт, бир машинанын ичинен бир мини юбкачан ушундай баягы мындай сырттан караганда бир бузулган аялдай көрүнүшү мүмкүн да. Кечирип койсун, кээ бирлер туура эмес ойлонуп албасын, негиз айтам да. Анан мен ойлондум дейт, ушунчалык жүрбөй эле, ачынып жүрбөй эле капын динде болсо, ушунда жашырып жүрсө, капаттың эмне болот эле деп аябай эме болдум дейт. Бир аздан кийин намаз окуйын деп кирип, кайра чыгып кетип баратсам, аялдардын намазканасынан баягы аял чыгып келатат дейт.
Анан сырттан чыгып, кийимин чечип, сумкасына салып машинада отуруп кеткенде, ошондо бир кейип ыйладым дейт. Мен ушунчалык акмак адам экенмин. Жада калса адамдар жөнүндө жакшы ой калбай калыптыр менде депчи. Ушу сабагын бир айтты эле да, силер качан Кыргызстанга барганыңарда, эгерде жаныңарда бир кандай бир сенин көз карашыңда, диний көз карашыңда, эки көз караш бар да, диний көз караш бар, анан динсиз көз караш бар да. Анан динсиз көз карашта караганда бул супер болушу мүмкүн, бирок диний көз карашта ал эмне болуп атат? Анан эгер ошону көрүп алган болсоңор, силер дагы ошого сырттан томбучканы токтотуп тургула деген эле да. Ошон үчүн мен биринчи критериим жашоомдогу негизи элечи, мен сырттан эч качан томбучпайм. 5 мүнөттө оңой кредит алуунун жолун билгиңиз келеби? Жашоодо кошумча акча керек болгон учурлар көп кездешет. Мисалы, шашылыш ремонт жасоо, кандайдыр бир техникага же өзгөчө майрамдарга белек сатып алуу. Андай учурларда кредиттин тариздөөгө же банкка барууга убакыт короткун келбейт. Мындай шартта керектүү сумманы бир нече мүнөттө алууга мүмкүнчүлүк берген онлайн кредиттер жардамга келет. Компаньон мобилдик тиркемесинен 5 мүнөт ичинде күрөөсүз жана кепилдексиз 1 айдан 24 айга чейинки мөөнөткө кредит алууга болот. Эгерде сиз кредитти эрте төгүп кутулгуңуз келсе, анда аны эч кандай айыппул төлөбөй ишке ашыра аласыз. Компаньон мобилдик тиркемесинин идентификациядан өткөн колдонуучулары 15 000 сомго чейин кредит ала алышат. Ал эми банктын биринен идентификациядан өткөн компаньон мобилдик тиркемесинин колдонуучулары үчүн анын ичинде банктан кайталап насие алган кардарларга 200 000 сомго чейин кредиттер жеткиликтүү. Жактыруудан кийин кредит компаньон тиркемесинин балансына которулат. Алынган акча каражаттарын банктын кеңселеринен же компаньон банктын агенттеринен накталай алууга болот. Эгер сизде компаньон банктын картасы бар болсо, анда акча каражаттарыңызды өлкөдөгү бардык банктардын банкоматтарынан акысыз ала аласыз. Толук маалымат алыш үчүн видеонун астында шилтеме аркылуу өтсөңүздөр болот. Сиз өтө сонун тема баштап кеттиңиз, кийим. Кийим жөнүндө бизде өтө көп ой пикирлер бар. Кыска кийингенде болбойт дейт. Анан кийинсең эле дейт, арабтарды турап ошолор кийинишиң керек деп башкалар айтат. Сен эми кыргызча деле, бирок ошо биздин диңибизге туура кийинсең болот дейт. Ошол ой пикирлерге кандай көз карашыңыз сизде? Менин көз карашым жерде экинчи көз караш болуп калат да. Эмне үчүн дегенде, биринчи көз караш айтылган. Кайсыл элде, кайсыл жерде, кайсы кийим кийилген болсо, ошол сүннөт болуп эсептелет. Ошо дин эмчөөнү жаап турган болсо, конечно. Эркектердин маселеси өтө жеңил, анткени себеп эркектиги баягы уят сыйыттан тышкары. Алкин баягы 3 көз караш бар да. Биринчи көз караш баягы мындай жалпы аам деп коет, жалпылай түрү көз караш бар. Экинчи көз караш аалымдардын көз карашы бар. Ошондой эле баягы ошол жердин үрп адаты же болсо ушул нерсе көз караш бар да. Ошонун баардык аалымдардын баардыгы ижма кыяс ортодо сүннөт кийим же болсо шариаттын кийими кайсы дей турган болсо, ушул кийим кайсы жердин аалымдары жаман көрбөсө, ошондой эле акмактары аркаңа шылдыңдабаса. Мына ушул кийим сүннөт болуп эсептелет. Ошол кийим шариаттын кийими же болсо мындай момундун кийими деп коеюнчу, шариат, ислам деп сүйлөсөм, кээ бирлер мындай мына бул кайра дават кылат деши мүмкүн. Чыныгы ыймандуу же болсо уяттуу, инсаптуу, адеп ахлактуунун кийими негизи эле өзү адамдын дене мүчөсүн жаап тура турган деңгээлде болсо, адамдарга дагы, анан Кудайга да жага турган кийим болот да, туурабы? Эми логикага кирсек деле кийимдер эмне үчүн ойлоп табылды эле? Биздин денебиз жабыш үчүн ойлоп табылганда. Бир анекдот бар эмес, билесизби? Айтып берейинби? Айтып берсиз. Бир күнү бир кой бар го. Кой арыктан секирсе аркасынан эчки караптыр дейт. Аркасынан карап турган экен, койругу көтөрүлүп кетиптир кичине. Баягы шылдыңдап баштады. Сенин куйругуң көтөрүлүп калды болсо, баягы кой акырын карап туруп, эмне бир жолу көтөрүлсө ошентип айтасың да, сени өмүр бою көтөрүп жүрөт. Ошон үчүн кээ бир адамдарга такыр түшүнө албайсың да. Бир жолу бир нерсесин көрүп эле өмүр бою ачык турган нерсесин унутуп калышат да. Ошо мен айтат элем да, диний көз караш, динсиз көз караш деп мен конечно өзүм бөлүп койдум азыр, бирок ошо айтайын деген нерсем өзү уяттуулуктун көз карашы болуш керек да. Кайда болсо дагы. Адамдык сапаттан баштап. Конечно, адамдык сапат жоголсо сен кимсиң? Эми сиз өзү биз азыр көйгөйлөр жөнүндө сүйлөшүп баштадыкпы? Сиздин көз карашыңыз боюнча биздин коомубузда, кыргыз мамлекетибизде кайсы көйгөйлөр мындай дин тармактагы кайсы көйгөйлөр эң мындай орчундуу? Өзү ал-адаб нисбе илм деген бир пайгамбар сөзү бар да. Адеп дейт, бул илимдин жарымы деген да. Же болсо имандын жарымы. Ошол эле мезгилде адамдын сапаттын жарымы, ошол эле мезгилде баягы мындай айтканда, кандай негизи эле баардык жакшылыктын жарымы бул адеп экен да. Мен адамдардын көп намаз окугандарын көрүп атам, оруз тутуп атканын көрүп атам, умрага барып атканын көрүп атам, ажылыкка барып атканын көрүп атам. Бирок жыл өткөн сайын окугандар көп, бирок адеп ахлактылар азайып баратат да.
Ошол себептен мен кыргыз элимде эле негизи өзүмдө деле кээ бирде качан бир эме болгон мезгилде ушу аябай адепсиздигибиздин, баягы маданиятсыздыгыбыздын, этика эстетиканын жоголуп баратканы мени аябай өкүндүрөт да. Ошол себептен айтат элем, эгерде сен намаз окуп, ибадат кылып, чын негизи адам болгондон кийин мисалы коомдо мындай эмне көйгөй болуп аткан болсо, ошол нерсе күйө турганчалык, мындай адамдарга бир пайда бере тургандай болсо деген ойдомун да. Сиз өзү намаз окуган адамдарды айтып кетип атпадыңызбы? Менде мындай бир окуя бар да, кичине кезинде. Биздин футбол ойночук дайыма балдар менен чогуу болуп туруп. Ошол футбол газондун жанында намазкана бар болчу. Намазканада бир үй бүлө жашачу. Анын атасы бизди дайыма намазга чакырып азан айтчу киши болчу, а балдары болсо дайыма мындай башымда кийип турган баш кийимдей болуп чуркап жүрүп, биз менен топ ойноп, анан намаз окуу убакыты болгондо чуркап барып кирип кетип калчу да. Бирок ал үй бүлө өтө кедей жашачу. Анан атасы иштечү эмес. Анан мен сурачумун да, кичинекей балдарыбыз да бир бирибизден уялбай сурайбыз да, эмнеге сенин атаң иштебейт, эмнеге силер мындай жакшы багып, жакшы билим берүүгө мындай аракеттенбейт деп сурап көрсөм, эми ал диндин жолунда да болду да башка кереги жок да деп туруп айтып койгон экен да. Алардын көз карашы ушундай болуп калган. Бирок мен башка жактан уккам да, сен диң менен эле жашабай, сен өзүңдүн үй бүлөң жөнүндө да ойлонушуң керек, толтур нерсе жөнүндө ойлонушуң керек, диңден тышкары депчи. Ошол окуяга кандай көз карашыңыз бар? Эми бул мындай дежурный сөз сыяктуу да, чын мен үчүн. Сиздин айтып атканыңыз эми таармагыз, Нурсейит таксырым. Анткени бул сөздү сиз эле айтып аткан жоксуз магачы. Баардыгы эле сурай берет да. Бул көп анткени. Бул көйгөй деле эмес, чын келгенде. Бул караңгылык болгон нерсе. Эмне үчүн дегенде, дин менен жашап, анан оокатты эле кылса болот турбайбы деген сөздүн өзү караңгылык дебейсизби? Анткени биз оокатты дин менен кылабыз. Дин деген сөздү баягы дини дегенибиз ошол диндин ичиндеги буйруктун баардыгы тең ошол оокат кылууга буйрат. Бирок кандай десе адалдан. Адалдан бай болсо болот, адалдан аял алса болот, адалдан балалуу болсо болот, адалдан малдуу болсо болот деген сөз бар нерсе ошо дин менен жашоо деген сөз да. Мен дайыма бир эмелерде көп айтам. Көп айткан сөздөрдү айтып атасыз азырчы, ошон үчүн көп айтам деп атам, кечирип коңуз. Анткени себеп биздин динибиз эч качан бирөөнү кедей болуп калышын каалабайт. Жада калса сүйүктүү пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мындан 15 кылым мурун кимдеги колу буту сол болуп туруп, оң болуп туруп, баар нерсеси ордорунда болуп туруп, күйлүү күчтүү болуп туруп, бирок үй бүлөсүн кедей калтырган болсо, ал мен алып келген динге каршы экен деп айткан экен. Ошонун себебинен биз шариятыбызда себептер дүйнөсүн эч качан түртпөйбүз. Биз кылабыз. Эгерде кылып болбой аткан болсо эмне кылабыз? Шүгүр кылабыз. Эгер кылып аябай көп берилип калган болсо шүгүр кылабыз. Башкасы аракет кылыш керек. Конечно, аракетсиз болбойт. Пайгамбар өзү айтып атпайбы, аракет кылсаң берекет деп. Ошол себебинен түшүнө албайм, кээ бирлерге ушинтип эле айта беришет да. Бирок бир заман болгон экен десеңиз да, мен эгерде тарыхка кете турган болсом, баягы бир заманда адамдар ушу захид деп коет. Захид деген дүйнөнү сүйбөө деген сөз да. Дүйнөнү сүйбөгөн адамдар болуптур. Бирок ошол эле мезгилде соода кылып, дүйнөнү аябай тытынып кылып жүргөн адамдар ошолорду көрүп уялат экен да. Кап, биз силердей боло албай атабыз деп ошолорго садака зекетин берип, дуа кылып койсоңор деп жалдырашчу экен. Анткени себеп аларда диний түшүнүк бар болчу, диний маданият бар болчу да. Бирок жылдар өттү, убакыт өттү, баягы динди көпчүлүк адамдар жана алким кандай десем бир замандын бир нерсеси, адам акмакчылыгы же билбейм. Бирок дин артта калып калды, экинчи планда. Качан экинчи планда калганда адамдар биринчи бул дүйнөдөгү баягы жеп ичип анан баягы туалетке чыдап коткон нерсе өтө көңүл буруп кеткен себебинен баягы намаз окугандарды мындай түрткүлөп башташты да. Ошонун себебинен азыркы мезгилде болсо намаз окуп бирок кедей боло турган болсо, намаз окуп колуна жок боло турган болсо, адамдар кана силердин кудайыңар бергени деп ушундай тактика өтүштү да. Ошондо бир алым айтат, биз дейт оң колубузга Куранды алып, сол колубузга компьютерди алып, биз алдыга кетебиз эми деген да. Азыркы мурунку заманда ушундай болгон болсо, азыркы заманда биздин динибизди бетибизди кармап алдыга түртө турган нерсе, жана башында суроо берген нерсе, ошо диний авторитеттик, популярдык болуу. Ошол мезгилде сен болгон дүйнөң. Ошондо карап адамдар, була намаз окуп аткандар ушундай болот турбайбы деген деңгээлде субханалла жашоо керек экени анык болуп калды азыр. Адамдар намаз окуганда окуп туруп эме деп тилейт экен да, бизнеси жөнүндө эле тилейт экен. Өзүнүн акчасы болгону эле тилейт экен. Эми азыр материалдык байлык алдыга чыгып кетпедиби? Азыр ушундай заман болуп атат да. Анан тилегенде мен наркы дүйнөгө барганда күнөөлөрүм кечирилсин деп тилебей, жеке ушул жашоодо болуп аткан нерселердин баарын тилейт экен да. Бул көрүнүш көппү? Ооба, толтура. Эми баягы биз эле эмес, пайгамбар сураган турбайбы? Биз кимбиз? Чын. Биз сурашыбыз керек бул дүйнөнү да.
Аллах Таала өзі айтады: "Роббана атина фид дуния хасана ва фил ахирати хасана ва қина азабан нар". Алла өзі Құранда үйретеді. Біз бұл дүниені сұрап эле қалып қалбайбыз. Біз тиги дүйнөнү да жакшылыгын сурай беребиз. Ошол себептен биз сурашыбыз керек. Анткени себеп рызкыны ким берет? Кудай берет. Өмүрдүн берет, Кудай берет. Ден соолукту ким берет? Кудай берет. Бизге үй бүлөнү бала ким берет? Кудай берет. Ошон үчүн биз бул дүйнөдө дагы бул дүйнөнү да сурашыбыз керек. Анткени керек болсо, белгилүү бир айтылып кеткен сөздө, керек болсо бутуңдун батиңкеңдин боосун да Кудайдан сурашың керек негизиндечи. Аны эч ким сурабы деп айтпайт. Алла акча бер, я Алла, мен кедей кылбай, Алла, мен кедейликтен корком, я Алла, кедей кылып койсоң мен намазыңды окубай калышым мүмкүн, я Алла деп керек болсо Алла доомат кылсаң болот, ал эч проблема эмес. Ошо, конечно, ким айтыптыр? Дуа дейт. Бул ибадаттын чучугу деп айткан пайгамбарыбыз. Демек, любой нерсе через дуа болот. Алладан тилөө менен болот. Кудайдан тилебесең болбойт да. Анткени кыргызда сонун сөз бар, билесиңерби? Кандай десе, Кудайсыз куурайдын башы сынбайт дейт. Кыймылдабайт. Өзү бизнес менен диңди чогуу алып барса болобу? Албетте. Мен ойлойт атам дагы жана айткандай да, бизнес кылуу бул сүннөт. Бардык пайгамбарлардын иши бизнес кылган. Анан конечно ойлоп кетпегиле, анан кийин Куран окугандан кийин субханалла 10 миң деп баягы бизнес кылат экен. Жок, андай эмес. Субханалла. Бизнес мисалы соода чөйрөсүң, мал чарбачылык, ушул нерсенин баары. Мисалы карасаңыз, илим алуу бар го, илим алууда пайгамбар айтат, ким деген ушу баласын Куран үйрөткөн болсо, Куран үйрөткөн болсо. Ошол эки ата энесине кыямат күнү тажы, алтындан болгон тажы, нурдан болгон тажыны башына кийгизип бейишке киргизет деген. Минбарларда отурат деген сонун пайгамбардын айткандары бар. Ошол эле мезгилде анан кийин Ихя улумуддинде имам Газали рахмаллаху таала илимди үчкө бөлүп, ошонун ичинде адамзатка жалпысынан эле мисалы алса пайда бере турган кайсы жаатта болсун, мисалы сен деле өзүңдүн жаатыңда эгер үммөттүн жалпы элге пайда келтире турган иш келе турган болсоң, иншалла Кудай буйрса сиз да байышка ата энеңизге таж кийгизесиз. Балаңызды молда кылып койсоң эле, болду таж кийгизет. Анан болбойт, андай нерсе жок. Бизде медицина илимин үйрөнгөндөр бар, агрономдор бар, керек болсо мейли космосту үйрөнө берсин. Ошонун баардыгы тең илим болуп эсептелет да, бирок мындай айтканда билим болуп эсептелет, кечирип коюңуз, билим болуп эсептелет. Ушу билим тармагын аркылап адам, мисалы сиз көптөгөн адам операция кылган болсоңуз, көптөгөн адам жашоосун мындай өмүрүн сактап калган болсоңуз, ошол эле мезгилде жалпылай түрдө мисалы агроном болсоңуз, мен айылдыкмын да, уже канча деген проблема бар ал жердечи. Жердин баары бузулду азыркы мезгилде, бүт жердин баары карасаңыз керек болсо буудай сепсе чыкпай баштады. Адамдар суу проблемасы менен болот. Канча көп проблема, көйгөй көп да. Ошонун проблеманы чече турган илимди окуп келген болсоңуз, кантип киргизбей баштаса туурабы? Кантип атаңызга таждымдай башына таж кийгизбей коесуз? Албетте, үммөттүн пайдасы үчүн ар бири кылган жакшылык адамзаттын, үммөттүн адамзаттын пайдасы үчүн болсо, эмнеси бар экен? Адал акча табуу. Эмне кайсыл бизнес адал болуп саналат? Акча табуунун жолу көп. Кээ бир жолдор күмөндүү жолдор бар. Анан мен өзүм муфти болбогон себебинен бул харам, бул халал деп айтыштан алысыракмын. Бирок ошол эле нерсе эгерде ошол сиз менен биздин таап аткан дүйнө маселебиз, рызкыбыз бизнес тарабына келе турган болсок, ошол Куран жана сүннөттүн негизинде боло турган болсо, ошол эле жалпылай түрдө алымдар ушул нерсе адал десе, кайсынысы болсо ошонусу менен акча таба бериш эч кандай күнөө эмес, жана аны көп тапсаңыз да боло берет. Кааласаңыз мына бул комнатаны долларга толтуруп койсоңуз болот. Болгон нерсе зекетин берип туруп, пожалуйста. Сиз акча табасызбы? Канча акча табасыз? Секрет. Секрет? Башкача суроо берейин анда. Сиз тапкан акчаңыз каяктан табылат? Жерим бар, малым бар, соодаларым бар. Көп нерсем бар мен. Просто болгон нерсе ушул эки, бул нерселердин баардыгы тең баягы кандай десем, жеке ишке кирет да ожочу. Бизде исламда дагы, шариятыбыздагы адамдын жеке укугу, ошол эмес жеке анын жеке үй бүлөлүк жашоосу корголгон. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи акыркы кутбасында бириңерди аркаган аңдыбагыла. Эй Кудайдын кулдары, бириңерди жек көрбөгүлө деп өкүм кылган. Ошол себептен кээ бир жеке нерселерге мындай килгишпегенге аракет кылам мен. Өзү эмнеге бул суроону бердим, анткени бул биздин талабыбыз, биздин заман талабы, баары бири бирин билгиси келет. Анан көбүнчүлөр мындай ой пикирлер бар го, ушул исламда жүргөн, мындай талим баяндар айтып жүргөн кишилер, алар дайыма элдерди алдап акча табат деген ой пикирлерди көп угуп калам да, алардан акча сурайт. Анан ошондойлор сиздер болду беле? Сизге ошондой сын айтып көрдү беле? Оома көп айтышат бул жөнүндө. Бирок субханалла, мен дайыма айтам,
мен бир нерсе баягы өзүмдүн эмемде өзгөчө бир нерсем бар. Биринчиси, мен бирөөнүн нанына муктаж болбогонго аракет кылган адаммын. Качан эч нерсе колумда болбой турганда дагы атам менен барып үйлөрдүн крышасын жаап, баягы атамдын өзү строитель болгон ошентип эле кадимгидей эле крыша жаап, кирпич коюп, мындай айтканда азыр үй тууралуу эмне айта турган болсоңуз, от үйдө баардык нерсени эгерде под ключ жасап бере алам да. Бул ушуну реклама болуп кеттиби? Эми реклама эгер фирмам болсо айтпакмын. Бирок дегеним бул нерсени кылып келгенбиз. Бирок фирмам жок болсо деле өзүм деле кылып берем деп койбойсузбу? Иншалла. Сиз өзү популярдуулук жөнүндө айтып атпайсызбы? Сиз популярдуулугуңузду топтоп келип атасыз. А популярдуулугуңуздан акча түшүп атабы? Это как? Эми монетизация деген нерсе бар да. Ар кайсы популярдуулукту Бизде бар ошондой азыр. Бизде андай жашабайт, кечирип коңуз. Бирок оюңузда барбы ушул популярдуулуктан акча тапсам деп? Жок, мен азыретке мисалы өзүм оператор боламын да, мындай медиа жагын кармап алам. Бул нерсени такыр колдонбойбуз, бул нерсени кылбаганга аракет кылчубуз. Аз деле кылып атып болушуңар ошондой, ошо. Эмечи ушул медиа тармакта ушул өзүнүн популярдуулук аркылуу ушул акча тапкан адамдар боюнча кандай ойлойсуз? Бул адалбы? Адал эле, ооба. Адал нерсе. Эч кандай проблема жок. Анткени себеп субханалла, бул жерде бирөөнүн дурдагы жок, жерин жок. Эми негизи мен өзү бул жөнүндө сурап эме кылгам, эч бир эме жок, проблема жок. Демек биз туура жолдо экенбиз. Сизден мындай суроо бергим келип турат. Өзү ар кайсы адамдын бул дүйнөдө өзүнүн кандайдыр бир максаты бар. Ар кайсы өзү бир максат менен жашайт. Мен ушуга жетишсемби, ушуга жетишпесемби деп мындай ойлор менен жашайт да, бул кыялдар менен. Сиздин кандай кыялдарыңыз бар? Иманда өлсөм экен деген эле кыялым бар мен. Мени бир эле ушул эле. Өлүп атсам, озман келмем чыкса, Азраил периштени момундарды көргөн, момундардын жанына алган акыбалда көрсөм, калган нерсенин баары тең бул дүйнөдө калат. Кайсы нерсени кыялданба. Аны Алла Таала Жабраил периште аркылуу пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга келип айтат: "Эй Мухаммад, кимди сүйбөй андан ажырайсың. Эмнени жакшы көрүп ал калат." Ошо мен өзү мындай көрүнүп турганым менен, бирок өтө бир мындай терең Кудайга ишенген адам катары эсептейм өзүмдөчү. Ошонун биринчи чоң мечтам эле ошо экен. Мен бул дүйнөдө максатымды туура аткарып кетсем, өлөрүмдө келмем болсо болду. Калган нерсенин баарды баягы эмне калса, эмне жесем меники, эмне кийсем меники, эмне менен жүрсөм ал азыркы заманда меники, алдыга эмне жүрсөм ал меники, бирок калган баардыгы тең бул дүйнөнүкү да. Ошонун себебинен буга деле көп кыялданып деле көрбөптүрмүн. Өзү дин тармагында үй бүлө маселесине келсек, дайым мындай үй бүлөдө эркек башкы ролду ойнойт. Эми диндечи. Анан бизде ошол боюнча ой пикирлер көп да. Кыргызстанда, бар чет мамлекетте бизде западыбызда өзгөрүүлөр көп. Анан ага эки аял менен күйөөсү тең болуш керек деген эмелер көп да, ой пикирлер. Сиз кантип ойлойсуз? Мен ойлонбойм, ошондой эле жашап келатам. Ойлонуп эмне кереги бар ал жөнүндө. Ладно, мисалы алсак Кыргызда, мен мындай Кыргыздын элинин салтында, каадасында, менталитетинде аял кишинин өзүнүн орду бар, эркектин орду бар. Керек болсо боз үйдө дагы одна комната квартира алчы. Аялдын өзүнүн тарабы бар, эркектин өзүнүн тарабы бар. Керек болсо бул нерсе эгерде тарыхка, биздин кыргыз элинин менталитет, каада, салтына келе турган болсо, үрп адатына келе турган болсо, дайым такай эркек өйдө болгон. Укук жагынан болсо, экөө бирдей эле болуп келген. Ал без проблем. Ошондой эле динде деле ошондой. Эркектин орду өйдөрөөк болуп турган, бирок укук жагына келгенде аял менен эркек бирдей. Анткени сотко бара алат ошондой эле. Ошондой эле сутка бере алат, ошондой эле кыла алат, ошондой талабын кое алат. Бул нерсе болгон. А бизде просто деген баягы мындай мээни тазалоо деген нерсе бар, билесизби ушундай. Мээни тазалоо менен Советтер Союзунун убагында биздин элибиздин мээсин тазалап салган. Кандай десе, ошондой болгон, илгериден ушундай болгон, анан тигиндей болгон, жок бирок андай болгон эмес. Бул нерсе баягы ушундай тазалоо болуп акырында бизди баягы бөлүп, жарыптыр, бүт баарын талкаптыр. Биздин менталитет бар го, өзүнүн менталитет. Негизи өзүнүн качан элдин дилин, анан тилин, анан жеке ошо каада салтын талкалагандан кийин ал эл маңкурт сыяктуу болуп калат, билесизби ушуну. Ошонун себебинен көптөгөн биздин элибиздин душмандары сырттан келген. Биздин эң биринчи иштерин бизди бузганга аракет кылышкан. Бузууга жетишти ошого. Ошого жетти. Бирок Кудай талга ушундай бир бизге жакшы көрөт экен.
Биз ушул нерсе истокко кайрбандык, өзүнүн уңгусуна кайра келе атабыз. Бирок дин себептүү. Ар бир нерсе ушундай болгон нерсеси, билесизби кандай нерсе бар? Бир жакшы сөз бар да, адамдын акылы иманынын деңгээлинде болот. Иманың кандай ошо акылың ошончо IQ деп коебуз, кандай айтканда. IQ. Адамдын IQ-су ошол иманына жараша болот. Эгерде Кудайдан корккон, мындай бир имандуу боло турган болсо, кой, ушу аялымды кордобойм, тепсебейм деген нерсеге келет. Ошол эле мезгилде аял кишинин IQ мындай иманы бекем боло турган болсочу, кой ушу күйөөмдү кордобойм, баш ийейин дейт. Эгерде бул киши экөөндө тең ушул нерсе жок боло турган болсо, анда сен мындай деп баягы мындай үйдө бийлик талаш башталат. Кыргыз болсо, эки кочкордун башы бир казанда кайнабайт деген. Бул чоң сөз. Аябай чоң сөз акыл барлар үчүнчү. Ошонусу менен бир эле болуш керек, бирөө эле. Ушундай нерсе. Западты карап, батышты карап, мисалы баягы чирип өзүнүн баягы эски нерсесине чирип бараткан Западты карайсыз. Мисалы кечинде мен деградация деген чоң бир теманы карап чыктым. Ошондо мисалы азыр Европанын көпчүлүгү мындай айтканда баласыз, бала төрөбөй эле жашаш керек. Мындай айтканда эч бир күйөөгө чыкпай эле, эч бир аял албай эле, мындай айтканда бири-бирине привязаны байланбай эле, мындай эле жөн эле семья курбай эле жашап, бири-бирине мындай бирибизди изилдеп жүрөбүз, пока бири-бирибизге жакын эметип элекпиз, тааный элекпиз деп айтып атышпы. Ушунча деңгээлге жетиптир. Азыр Европа жок болуп баратат, билесиңер. Алардын ичиндеги баардыгын тең миграция. Ошол эле Алжир, ошол эле Марокко, ошол эле баягы Африка өлкөлөрү Европаны басып кетти, араб өлкөлөрүчү. Ошонун себебинен алар балдары көп болгон себебинен Европада численность ошо менен турат да. Ошол менен карап көр, Швеция, Швейцария, ошол чоң мамлекеттерде мектепке барганда балага бир нерсе айтып атпайбы? Балагачы. Сен кимсиң деп сурат, эркексиң же аялсың деп сурат. Азыр андан да эми ашып кеткен да, ал жакта 40 канча бир ориентация болуп кеткен да. Кыз аялда эмес, ал жакта моно ал жакта толтура айтып. Мен карап көрсөң, эми ошол нерсе менен ушундай болуп атканда, эртең анда биз ким болобуз андачы? Балаңа эркек бала төрөлдү, у меня родился сын деп мисалы машина аркасына салып берсең, пока не знаю кто деген. У меня родился, но не знаю пока кто дегенчи. Потом узнаем. Потом узнаем. Эми ушунча мындай маңкуртизм мененчи, мындай чыныгы имандуулардын мындай менталитети бар, чыныгы бир уңгусу бар элдин айырмасы бар. Ошон үчүн мен өзүм элиме дайыма кайрылатам да, уңгусу жоңотпойлучу. Мен ошон үчүн мен кыргызымды сүйөм деп айтам да. Эмне биздин эмне үчүн мен кыргыз болуп келдик билесиңби? Мисалы манасыбыз менен мисалсачы. Мен көчөдө айтып жүрмүн, манасыбыз менен. Мен Манасты болушунча окуп чыктым. Манасты, Семетей, Сейтек, Айыртөштүк, Каныбек деген мындай колдон келишинче окуп чыкканга аракет кылдым. Аны ошол жерде мен көптөгөн мындай биздин кыргыз элибиздин мындай аябай бир баалуулугун, ошол имандуулугун сездим десең да. Качан анан талас согуш болгондон кийин бизди мындай дагы айтам, Кытай басып алган жок да тура. Цин менен арабтардын ортосунда согуш болду. Алар арабтар бизди коргоп келишти да. Булар басып алалы деп келишкен да. Эгерде мындай турган болсочу, келди дагы арабтар жеңди, ошо менен биз ошолордун жакшы динин алып калдык. Бирок биздин каада салтыбыз ошол боюнча калды да туурабы? Эчтеке бузулган, ошол нерсе мындай, ошол нерсе динибизге подстраивать этип ушул мезгилге чейин жашап келбедикпи? Анан азыр эле ким укугу, кимдики өйдө, анан ким кто я деген нерсе күтөп болуп кетти. Мен айтат элем, Суфан жок, үйдө дайыма эркек башчы болот. Сиз ошол маселени туура айтып кеттиңиз, бизде бул өтө өкүнүчтүү көрүнүш. Анткени азыркы деле биздин Кыргызстанга келели, Кыргызстанда бир мындай көйгөй бар да, мен кейиткени. Жылдан жылга оорулар көбөйүп барып атат. Уят оорулар. Эми түшүнүп атасыздар. Статистика боюнча мен эсимде жок так маалымат, бирок 14.000 киши ушул нетрадиционный ориентация менен жашаган бар экен да. Бул официальный эле, неофициальныйлар андан да көп экен. Ушу биздин Кыргызстанда болуп аткан эле көйгөй да. Анан балким ошолордун бирөөсү бизди көрүп калса, аларга кандай сөздөрдү айтмаксыз, балким алардын аң сезими бурулуп, балким ойлонуп калмак. Биз негизи өзү туура мен билбейм, эми кандай айтарымды эле билбей калдым десең, нерсе анткени мен бул нерсеге күнүгө сталкиваться этем да. Ата-энелер алып келет, мынтип атат, кызымды монтап келишет. Анан кээ бирде мынтип карайм дагы, анан мынтип адамдын акылын карайм да. Кандай, анан отуруп беседа кылам, сүйлөшөм. Именно ошолорго убакыт бөлөм чындачы. Эмне болуп атат, кандай, эмне сезим. Сен анан баардыгы тең эле баягы үйдө кордук зомбулук көргөн балдар, кыздар. Ошол нерсе абдан көп десең, биз билинбегенчи абдан көп. Бизде ушундай
андай десем баягы зордукпу зомбулукпу ушунча көп анан кысылып же эме болуу жанагындай бир мындай акыр замандын бир белгилери деп коесуң кээ бирде атасынан зордук көргөн кыздар абдан көп, балдардан зордук көргөн балдар абдан көп. Анан ушул нерседен кийин анан баягы психологиясы бузулуп калат экен да. Анан ошо психологиясы бузулгандан кийин анан баягы бир мезгилде адамдардан башкачараак бир нерсе издеп ушул нерсеге түшүп калабы деп ойлоп коем кээ бирдечи, оюм да. Анан эмне айтат элем, иманга келсе, балким ошо динибизди түшүнгөн болсо, динде бул өтө бир чоң күнөө экенин билсе, ошол иманга келип калса, эртең өлө тургандыгын эстесе, эртең өлгөндөн кийин ушул жөнүндө чоң бир азап боло турганын ойлой турган болсо, балким мен ошол киши өзүнүн калыбына келеби деп. Эгер акыл жүгүртсө. Анткени биздин динибиз акыл жүгүртүүчүлөрдүн дини да. Бул жөнөкөй эле дин эмес биздикичи. Акыл туп биздин туп бале момундай эле бой жерге кетесиң деген дин эмес биздикичи. Ислам ушундай дин. Ага акыл жүгүртсө болот. Ар нерсе акыл жүгүртсө болот, ошо акыл жүгүртүү менен жашаса болот да. Көбүнчөсү ошо акыл жүгүртпөй атабы деп ойлой берем дегенде дингечи. Анткени адамдар бир адамдын диндеги адамдын бир туура эмес амалын көрүп алышы эле ушу дин деп ойлошот. Жок, ал дин андай эмес, дин таптаза. Бул сапатта деле көрүнүш мында. Сакалчан киши болсо эле эми аны террорист деп. Эми баарынан кызыгы, азыр мына интернетте карап отурсаң, мындай сакалчан бирөө бийлеп койсо, мына сакалчандардын жашоосу, сакалчан деп ушундай болобу? Сакалчан бирөө ичип калыптыр, мына көчөдө жаткан сакалчан экен мынакей. Баардыгы келди, алып келди, динге алып келип такай берет да, сакал аз керек болсо эчкиде деле бар, эмне проблема? Попто деле бар, ол сакал бул диндеги бир немеси эмес. Бул сакал, конечно, сүннөт муаккада, ар ким ар кандай кылып коет. Бирок кээ бирлер азыр мисалы муну кандай десем, имиджин өзгөртүү деп кээ бирлер мындай сакалчан жүрүп, бир 10 чакты сакалдан кийин алып салып, имидж кылып атпайбы? Ошондон дин адамдын баягы жүрөгүндө боло турган нерсе да. Жүрөгүнө киргенден кийин денеси менен кыймыл аракет менен кыла турган нерсе. Ошо себептен мен эгерде ушул акыл жүгүртсаттың ушундан кайтат беле деген ойдо башка эчтеке деп айта албай калдым. Мен жол таба албадым ушуларгачы. Анткени субханалла, бирок көбү ошо жана зомбулукту көргөн себебинен болот экен деп ойлоп коем кээ. Психология аткыланган. Сиз өтө мындай туура ой пикирди айтып кетиңиз. Мен деле ойлонуп көрсөм, бул көбүнчө балдар аларга көңүл бурулбай калганы, анан алар эми ата-энесинен мээрим ала албай калгандар эме кылат, интернетте карайт да. Интернетте болгон көз караштарды, кинолор, сериалдарды бизди өзгөртүп атканчы. Ошол эле Западтан келген көп кинолор. Сиз балким көрөсүзбү кино, фильмдерди, сериалдарды? Сериал көрбөйм, бирок кино көрөм. Ошо кинолордун көбүнчө мындай Западтын кинолорун байкайсызбы? Мен байкап атам да, акыркы 2-3 жылдан бери ал жактарда мындай андай бир өзгөрүүлөр болуп атат. Мурун сценарий кантип жазылса, ошентип эле тартып берчү да. Азыр ал жакта обязательно нетрадиционный ориентация бир киши болуш керек, бир темнокожий болуш керек. Анан бул обязательно болуп калды да. Бул ушул көйгөйдү чечүүнүн кандай жолу бар? Ниет киносун көрүш керек го дейм. Азамат Шашенов байкеге салам. Жок, бүгүн Азамат менен чогуу болуп отуруп сүйлөшүп отурдум. Мен ошо ал кинону атайын барып көрдүк. Биз азыр чогуу бардык да. Азыр менен чогуу бардык. Көрдүк, аябай таасирленип, бирсе буркан-шыркан болуп алдык. Аябай мындай чоң эмеси бар эми. Баягы сөзсүз эле диний эмес, балки мындай бүткүл адамдарга бир чоң тарбиялуу эме бар да. Эми жана айтып аткандай элечи, кандай десем, шайтан эгерде мындай антипод кала турган болсок, биринчиси Аллах бул таза тарабына жүрүп, шайтан болсо жаман жагына да турабы? Мындай азыркы түшүнүп берейин да. Эми ошо биздин чоң бир душманыбыз шайтан. Бул кыямат күнгө чейин адамзаттын баардыгы тең өлүп, баягы тирилгенге чейин керек болуп, өлгөнгө жок болуп кыямат болгонго чейин аракетин кыла берет да. Биз имандуу дегеним мындай мусулмандар ошого билет да, ошого каршы турганга аракет кылат. Намаз менен, күнөө деп, кээ бирлерди мисалы телефону мындай простой телефон көтөрүп алса, бул артта калыптыр деген сөз болот атпайбы? Бирөөлөр болсо селде чалынбаса, бул артта калыптыр. Бирөө болсо телевизорду үйүнөн чыгарып койсо, бул артта калыптыр деп. Болгон бул мындай айткан бир аз сактануунун бир жолу да. Ошондо немеден сактануунун. Бир чоң бир аалым бар экен. Анан көчөдө эле чуркап жүрөт экен. Анан ошо менен чогуу эле бирөө медресе чогуу бүткөн го көтөң. Эй, баланда эмне эле чуркап жүрөсүң дептир. Жөн эле чуркап жүрөт экен. Чуркабайт, адамдарга барып дават айтып, тигиндей кылып, мындай кылып, орунда турбайт экен, мешитке сабак берет дейт. Анан баягы сурайт экен, сага эмне болду дейт. Эчтеке эмне болду десе, ушунча эле жүрө бересиң, тынч эле отура бербейсиң. Мына мен деле тынч отурбайм, мешитте отурам, мына ким келсе сабак берип коем, келбеген болсо, тынч эле өз үй бүлөмдү карап жүрөм десе, досум дептир. Сеники туура, ошондой деле кылсам болмок. Бирок мен 2 балам бар болчу дептир. Бир балам ушундай диндар эле, ушундай эме эле улуу балам. Анан досторум баары кичине туура эместерик болуп калып, ошонун аркасында ээрчип кетип, динсиз болуп кетти.
мен экинчи балам бар дейт. Эми ошол дагы ошонун жолуна чыгып кетпесин деп ошонун чөйрөсүн оңдоп калайын деп аракет кылып жүрөм турбайбы. Ошол себептен биз аракет кылышыбыз керек оңдогонгочу. Билесиз, Куранда кумурска деген эми бар. Сүрө бар. Кумурска бул айнектей болот экен да, Алла Таала сынып калат деп аят да. Көрсө бул өзүнчө бир башкача хрусталь экен да. Муну тырстап сынап билесиз, кумурскачы. Көрсө Алла Таала муну башкача жаратыптыр да. Анан бир окуя айтылат. Сулайман пайгамбар өзүнүн аскерлери менен келаттыр. Ушунча көп аскер менен дүккүлдөп келет, жер титрейт. Анан бир уюк бар экен, кумурсканын уюгу. Анан сыртка чыгып бирөө кумурскага айткан, "Жок, мен айтам" дейт экен. Кумурска айтты, "Бул сени кандык маалы ушунча менин арасынан?" Жөнөсү, "Жок, мен кыйкырып калайын" дептир да. Анан, Сулайман" дептир. "Токтот аскериңди. Биздин үйүбүздү сенин арабаларың тепсип кетме болду." Дегенде Алла Тааланын каалоосу менен Сулайман пайгамбар болгон экен да. Анан ошол жерден баягы Сулайман пайгамбар бир аскерди коюп коюп, анан баардыгы тең ошо уюкту мүнтүп өткөн экен. Эгер кумурска ошо кыйкырбаганда үйүрү менен ошо толук менен жок болуп кетмек да турбайбы, жер менен жексен болуп кетмек. Качан Ибрахим алейхиссаламды баягы отко тыгып, Намрут деген падыша отко салып атканда, ырытып атканда, отту жагып атканда экен, төбөс кечирип болду. Ошондо бир торгой дейт, бир чымчык оозуна суу алып тиги сууну чачып аткан түгүнсөчү. Анан баягылар айтат экен, "Сен эмне кылып атасың" десе, "Суу отко сушатам" деп. Сен мунуң менен эчтеке кыла албайсың" десе, айтат экен, "Жок деген аракетин кыла берейин" деген экен да. Ошон үчүн биз азыркы мезгилде ушул үммөттү сактап калыштын бир аз кичине аракетин кыла беришибиз керек. А дин душмандары болсо, субханалла, алар кылган кыла берет. Бөтөнчө бизге көбүрөөк кылат деп ойлойм. Анткени себеп диний тенденция алып келе турган болсок, Орто Азия боюнча мурунку Өзбекстан, Тажикстандан дагы мисалы диний өтө көп, мисалы билесиздер, Өзбекстандан ким чыккан? Имам Бухари чыккан. Туурабы? Имам Бухари, канчадан чоң Маргалаңи деген чоң аалымдар чыккан да. Ошол жерде азыр диндин дысы калбай баратат. Тажикстанда эле баардык диндар дейбиз, алар деле ошондой болуп баратат. Бирок бизде диний эркиндик, ошол менен диндар адамдар аябай көп бизде азыр. Биз азыр айтып кетип атпайбыкпы, дин душмандары депчи. Бирок менде мындай ой пикир бар да, чет мамлекетте жашап жүргөн досторум бар. Алардын көз карашы, алар менен сүйлөшүп калабыз да, сүйлөшүп калганда айтат, ушул чет мамлекетте жүргөн мусулман бир туугандарыбыз биз Кыргызстанда жашап мусулман болуп төрөлгөн бир туугандарыбызга караганда алар имандуураак экен. Ушу динге жакыныраак экен деген. Айтканда ошондо мен ойлонуп көргөм, көз салыштырыпчы. Көбүнчөлөр бар го, мен мусулман болуп төрөлсөм эле болду деп эле ошо менен өмүр бою жашап жүрө берет. Бирок дин жөнүндө ойлонуп көрбөйт. Мен мусулманмын деп коет, ошо менен болду. Башка мамлекетте алар мусулман болуп төрөлгөн эмес да. Бирок динге келгенде алар кадимкидей маани берип, ушу динин алып атканына маани берип туруп, ушул дин жөнүндө ойлонот экен да, мындай айтканда. Кантип ойлойсуз, ушул чындыкпы? Ооба. Бул мен отрицать эте албайм. Анткени себеп баткакты сазда жаткан адамчы, сыртка чыкканда суунун кадырын билет да турабы. Ошондойлор баткакта болчуларчы. Алар чыныгы жалганды көрүшкөн алар. Алар жанагындай мындай сүрөттөргө сыйынып, жанагындай нерселердин баарын арамдын баарын адал кылып алган жашоодо жашашкан аларчы. Ошондо качан диндеги тазалыкты сезе билишет. Бул тарыхта да бар да. Качан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам келгенде, адамдар пайгамбардан сурашпаса, эмнеге келдиң, эмне алып келдиң десе, чындык алып келдим, тазалык алып келдим, бир тууган куруп алып келдим, ата-энени сыйлагыла, кыздарыңарды түрлөгөн бөгүлө, малдарыңарды адалдан жегиле, бири-бириңерди тартып албагыла деген сөздү уккандачы, өңгөрүп ыйлаган боюнча пайгамбарга ээрчип кетишкен. Анткени ошол нерселерде жок болчу да. Бирок ошону айтайын деген, мен дагы бир чоң бир аалым өткөн экен, ошол атын эметип атам, бир Афганистандык экен, өзү бирок Европада көп жыл жашап, ошол жерде илим алган экен, Мадридте, Испания жакта деп айтышат экен. Анан качан ал ошо өзүнүн жерин сагынып, анан ошо Афганистанга барып, анан келгенде сурашкан экен да, сиз кандай эмеде калдыңыз? Кайсы мындай кандай ощущение кандай, элиңизге барып келдиңиз десе, мындай айткан экен, мен мусулман өлкөсүнө барып, бирок мусулмандарды көрбөй келдим дептир. Бул ачык нерсе да. Биздин ислам динибиз кандай дин десе, бул өтө таза, илимдин, билимдин, өнүгүүнүн, өсүүнүн, маданияттын, этика, эстетиканын, ошондой жалпы жолдон адамзатты өзгөртө турган дин да. Бирок биз адат болуп калганда, бизде мен мусулманмын деген эле нерсе бар, бирок субхан ошол мусулманчылыкка умтулуу жок да. Ал эми тигилерде мусулман эмес болчу, мусулман болгонго эми чыныгы мусулман болгонго аракет кылып атышатларчы. Ал нерсе бар. Мен деле дайыма айтам, ушул жерде жүргөндөрдүн баарына делечи.
Дайым айтып келем, бул нерсе кой, мында биз ислам мындай эмес. Жөн эле ошо менен жүрө бербегиле десем, кээ бирлер баягы эле эмне тиешең бар дегендей кылып коюшат да. Тол дагы окуялар бар Дубайда. Эми ал жакта, ал мамлекетте баардыгы мусулман болуп саналат да, алардын кийингени дагы, алардын закондору дагы керек болсо динге карашыл жазылган да. Бирок мен бир досумдун көз карашы да, бир жолу барып көргөн экен, ушинтип ойлогон экен да, азыр ал жакта баары намаз окуйт, ушундай ыймандуу деп туруп, анан бир араб менен достошот экен. Жакын дос болуп туруп, бир заматтан кийин эле ошо араб досу баса мен чай ичип келбейинби дейт экен. Кечинде уже кеч болуп калыптыр, анан макул дейт да, тиеш чай ичип келип, бир жака эле барып атабыз дейт, караңгы жактарга. Эмне каяка барып атканыңызды түшүнбөй атам дейт. Анан алып келип бир клубка алып келди дейт. Ал жакта бийлеп отуруп, анан келип туруп бири-биринен бастырбайбы деп туруп, ал сунуштаптыр да, досумбачы. Анан тиги айтат, мен оозум ачылып калды дейт. Болбосо мындай Кудай деп эле намаз окуп жүргөн эле киши дейт. Экөөбүз чогуу окуп жүрүп эме кылып жүрөбүз. Анан тияка алып барганда, ал жакта ал жалгыз эмес экен дейт. Ал жакта баары эле ушул жабыналы кийинип жүргөн, ичип бийлеп жүрөт дейт. Ошондо айтты, мен ошондо чыныгы арабтарды көрдүм окшойт деп атат да. Мага да ушу сиз менен айтышым бир нече киши айтып атат магачы. Анбай өзүм не пойму не вор деп коет орустачы. Аны өзүм көрбөгөндөн кийин сокур соода кылгым келбейт, бирок дегеним мисалы ошон үчүн айтышкан да. Алымдар ушундай дейт, дейт, Кабанын түйүндө өлүш шарт эмес дейт. Кабанын түйүндө Абу Жахил, Абу Лахаб деген чоң диндин душмандары өлгөн дейт да. Ошону пайгамбарыбыздын жанында туруп пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга жанында туруп душманчылык кылып пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга ишенбеген адамдар өткөн. Ошонун себебинен дин арабтарга эле келген эмес да. Дин рахматлил аламин, пайгамбар бүткүл ааламдардын рахматы үчүн жөнөтүлгөн да. Ошол себебинен мисал алса, именно араб эле бу диндин баягы чучугу экен, же диндин киндиги экен ойлобош керек да. Бул жерде ал улут, уруу, бул мындай айткан диндин бир тиреги эмес. Биз башкаларды карашыбыз керек. Анткени ойлойбуз, туура шариаттын закондору метет, бирок эме кылат, адамдар баягы билесиз, запреттип болот, мындай дайыма эме да. Сладык да. Дайыма ушундай нерсе экен, адамдар кайсы нерсе запрет боло турган болсо ошол. Мен өз көзүм менен көргөн нерсени айтып берсем, качан ошо умрага барган мезгилибизде ошол жерде өмүр бою жашаган адам таксовать этет экен да. Анан ага айтып атам, сен эми биз шам окуй коелу, Айша мечитине барып шам окуй коелу, анан кийин 2 намаз чыгасың, жок дейт. Сразу чыккыла дейт. Анан шамга азан айтылып калды. Мунаса кызычы башталды. Анан бол айтып атам, намаз окуй, жүрү намаз окуп десем, намазымды курдум деген да. Кабанды күнүгө миңдеген кишилерди апарып таксовать этет да. Мен намаз окусам үй бүлөмдү ким багат дейт да. Ошондой адамдар да бар. Ошол себептен субхана бул жерде араб дегенсе эле баары эле араб үчүн, бул дин арабтыкы эмес. Дин мусулмандардыкы. Мен мусулман туура айтып атасың да. Анан баары эле ошол жөн араб кул, анан тигиндей кул, таң кала берем. Субханалла, ошол нерсеге такыр түшүнө албайм кебирдечи. Бизде мындай бар го, жана чет өлкөдөн келгенде шейх деген аты болсо эле, шейх Турбаев аны намаз окуйт, тийбу деп эле. Шейх десе эле аксакал деген сөздө болду. Шейх деген ошондой аксакал деген сөз арабчан отуруп турган болсо чын ал сый урмат үчүн эле болду. Мен деле эрмек шейх деп беришет. Ой, рахмат окуп. Эмне дейсиң? Ошондой нерсе, ошон мындай кээ бирде туура мындай жана айтып атпаймынбы? Туура түшүнүк болсо дейм да адамдачы. Дин деле акыл жүгүртүлүп, туура эметиле турган болсочу, абдан мындай кандай десем, билбейм. Мен дин менен бактылуумун өзүм, калганын билбейм. Биз азыр ушул маек курушуда аябай көп көйгөйлөр жөнүндө сүйлөштүк, көп маселелер жөнүндө сүйлөштүк да. Анан сизге эң баарынан кайсы маселе менен көп кайрылат? Кайсы суроону эң баарынан көп сизге берет? Өзүңүздүн кандайдыр бир окуучуларыңыздан, кандай бир адамдар сизге келип көрүшкөндө кайсы суроону эң баарынан көп берет сизге? Кантип бактылуу болобуз деп. Кантип бактылуу болобуз? Дин менен жашап. Дагы кандай суроолор берет? Билбейм, мунун ичинде баары камтылганбы деп ойлойм да. Аны эми жеке суроолор абдан көп да. Мен телефонум жарылат деп суроодончу. Азыркы мезгилде баардыгы тең эле баягы бактылуу болгусу келет. Эркек менен аял бактылуу болбосу келет, бири-бирин сүйгүсү келет, сүйдүрүшү келет, белек алгысы келет, белек бергиси келет, бай болгусу келет, ажырашкысы келбейт. Ушундай нерселер көп да аябай. Бул суроо дейм, просто 24 саат ушундай бир суроо да. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга Жабраил периште 24 000 жол түшкөн турбайбы? 24 000 проблеманы чечип берген экен Алла Тааланын өкүмү мененчи. Ушундай экен да, Куран 24 000 проблеманы чечип коет экен да. Ошонун баардыгына жол бар да. Анан көп убакыттарда ушул көп адамдар суроосун айтышты зор да.
мисалы апамды кантем, атамды кантем, бир туугандарым мындай кылам, мен намаз окуп калсам баардык нерсе калып калбайбы, мен мынтип кысып атат, мен тигинтип атат, мен зордуктап кетти, мен тигинтип кетти, мен аялым сабап салды, даты ушунча суроо мен тырмагым учуна киргирип кетти, эмне кылайын дейт дегендечи. Эмне кылабыз эми, субханалла. Баардыгына өзүнүн жолунда жооп берүүгө аракет кылабыз. Ошол. Биздин өтө өкүнүчтүү бир маселебиз бар. Дүйнөлүк политиканы карасакчы, бул Палестина менен Израиль согушу. Биз ошол согуш боюнча подкаст жаздырганбыз. Турсунбай Бакир уулу байкебиз менен. Ал жакта көп маселелерди көтөргөнбүз. Анан көп ой пикирлерге такалгамда, сен бир тараптуу болуп койсуң деп. Палестиналыктарды деле колдоп, ошолорду деле жакшылап айтып, израилдиктерди колдоопсуң. Ал жакта палестиналыктар биринчи баштабадыбы деген ой пикирлер көп такалгамда, сиздин көз карашыңыз кандай ушул конфликтке? Негизинде саясатка такыр эле кийлигишпейм мен. Бирок бул тигилер туура, бул туура эмес деп аналитика да бере албайм. Эмне үчүн дегенде өзү бул маселе козголгондо эле, качан ошо согуш башталганда эле бул эми болот, болмок деген ойдо болдум. Болду. Бирок өз мусулмандарга дуа кыл дедик. Анан мен дүйнө жүзүндөгү аалымдар эмне дейт, ошондо биздин муфтият эмне дейт деген карадым. Биздин муфтият дуа кылгыла, колдон келишинче, эгер мүмкүн болсо жардам бергиле деп биз дуа кылдык, жардамыбызды бердик. Бирок баягы мусулман мындай айтканда бир дене сыяктуу да, бир жери ооруса баары денеси ооруйт дегендей, биз да дуа кылдык, ыйладык, эме кылдык, эми башка эмне дей алабыз? Ал жердин саясатын түшүнө албайбыз, биле албайбыз, чын-чын келгендечи. Ал жерде да мисалы бизде Кыргызстанда эле канча партия болсо ошончо партиясы бар. Ошончо нерселер бар. Анан эми өзү арабтардын саясатына, же ошондой эле ошо Израилдин саясатын түшүнбөгөндө, геополитиканы түшүнбөгөндөнчү баягы чымчык сойсо дагы касап сойсо да Турсунбай Бакир уулу сойгондур. Бирок мен сое албайм да, кечирип калды. Түшүнүктүү. Макул, бирок анда мен ушул эле тармакта бирок сизге жараштуу суроо берейин. Өз согуш боюнча көп ой пикирлер бар го? Кайсыл учурда согуш болот, кайсыл учурда согуш болбойт. Бул эми ачыгына келгенде бул эми биздин бир дүйнөбүздүн бир бөлүгү экен да, согуш дегенчи. Адам баласы төрөлгөндөн баштап согушуп келген, өлгүчө согушуп жүрбөйт деп атпайбызбы? Согуш боюнча кандай ой пикирдесиз? Диңде. Мен бир ойдомун десеңиз да. Кээ бирде ойлонуп калдым да, биз 21-жылда жашап атабызбы, же болбосо кайрылуу 14-жылымдабызбы депчи. Эмне үчүн адамзаттын сознаниясы мындай өзүнүн өспөйт дей берем да. Эмне үчүн биз дүйнөбүздүн баардыгын тең без границ кылып салбайбыз? Эмне үчүн адамзаттын баардыгы тең ушундай бир өнүккөн, өскөн технологиянын заманында эмне себептен согуштар кылышат? Эмне жетишпейт? Эмне жетпейт чындачы? Бүт нерсе бар. Дүйнө өзүндө роботтор басып атат. Керек болсо роботтор кылып атат бар нерсени. Бүт нерсе кылып баштады азырчы. Ушундай бир сонун заманда эмне үчүн согушат деп кээ бирде мээм жетпейт да. Эмне талашат? Ушундай нерсе да. Ошонун себебинен мындай аябай бир мындай десем, кээ бирде толкундан ойлонуп кийесиң го. Эмне кереги бар? Согуштун мейли диний көз карашты карасаң деле мен айтмакмын азыр ошол согуштардын баардыгы тең боло турган нерселер бар. Болот, конечно. Бирок эмне кереги бар? Эмне үчүн 21-жылымда биз бирөөнүн укугун тепсейбиз? Эмне үчүн биз 21-жылымда бир согуштарды кылабыз? Эмне үчүн 21-жылымда аялдардын укугун тепсейбиз? Эмне үчүн эркектин укугун тепселет? Эмне үчүн баланын укугу тепселет? Эмне үчүн? Адам акылы толду го. Ушунча деңгээлде болду го. Билим берүү дагы деңгээли көтөрүлдү. Билим берүү деңгээли, бүт мамлекеттердин деңгээли, бүт нерсенин баарына жетти да. Эмне кереги бар? Түшүнө бербейм такырчы. Ошонун себебинен мындай кээ бирде ойлонуп отурам да. Эгер чыныгы диндар болсок, чыныгы ыймандуу болгон болсокчу, чын согуш болмок эмес да. Демек бул 200-лүктө элейсизби? 200-лүктө эмес, просто биздин кандай десем, кээ бир убакыттарда курсагы ток болгондо адам акыл токтоп калат деген чын да. Акылдууларды эч ким укпай калды азыр. Акылсыздар субханалла баягынын өзүнүкүн түртүп атат да. Ушундай нерсе. Бир 21-жылымга мисалы алсачы, мына Кыргызстанда деле мисалы алса эң эле жөнөкөй диний согуштар кылгылар келип атат, байкап атасыңбы? Бияында теңирчи, бияында мусулмандар деп бөлүп башташты ошочу. Теңир деген Аллах деген эле сөз. Аллах деген теңир деген сөз.
Кыргыздын салтын бар, мисалы илгери көкөр теңир деп келген, эгем деп келген кыргыздын кээ бирде ойлоно берем да, субханалла, эмнеге? Мисалы будь любезен, уважаемое мнение, да, мындай айтканда, кээ бирде орусча айтсамчы, менин мнением, менин динимди, менин жашоомду уважать этип кой да. Эмне тиешең бар менин сакалым менен, менин көйнөгүм менен, мен кандай жүрөм? Мен өтчөн Турция Стамбулдан келип жатып, балдар күлүп калсаң да юбка кийип алыпты, байкап атасыңар десем, бартан күлүп атышат, юбка кийип. Бул шотландец деп атам да. Бул национальный кийими. Эч ким мындай эме кылбайт да. Ойлонуп көрбөйт. Бул национальный кийим. Эч ким тийишкен жок акачы. Ошондой эле биз деле мындай светтик деп атпайбыз. Светтик деген сөз эч кимге тиешеси жок. Адам каалаган укукта жашай ала турган деген маани берет да. Акылы жеткендердин мамлекети депчи. Анан таң калам, кээ бирде отуруп, таң кала берип тажадым эши. Мисалы алсачы, мен мына сүйлөп атам. Ушуну мейли намазкандар уксун, диндарлар уксун. Бирок динге мисалы алса ушу мен жөнүндө мындай билбеген, жоксо дин жөнүндө түшүнүгү жок болгон өзү башка диндемин дей берсин мейли. Ал укпай койсун, бул мусулмандарга сүйлөп атты деп койбойбу? Акыл жүгүртүп койбойбу да? Мисалы теңирче сүйлөп атат, мисалы алса, бөлүп атам, Кудай сактасын, бирок ошо сүйлөп атканда мен мынтип карап коем да, бул жер кичи тура эмес, мейли, өзүнүн ишеними ушуга, эртең Кудай алдынан өзү жооп берет деп коем, болду. Чын. Эмне керек бар 21-жылында согуштун, бөлүнүүнүн, жарылуунун, эмне кереги бар? Өзү эми западтардын деле өзүнүн көзгө карашында ар кайсы адам өзүнө өзү жооптуу деп айтат. Бирок ошол заматта эле Мен западты уккум келбейт, чын айтайынбы? Эми эмнеге сен түшүнүп атасың да, эмнеге мен западты көп сүйлөйм? Анткени запад бул жаштарга кандайдыр бир үлгү, кандайдыр бир кыял да. Запад десе эле элдин баары мен ушул жака барып окусам, ушул жака кетсем деген, билесиз да. Эми, конечно, биз мындай кандай десем, жок нерсе бизге кооз көрүнөт да. Хорошо там, где нас нет деген бар. Зарабатывает там, где тоже нас нет. Ошондой да. Биз ушуну ойлой берет экенбиз да. Бирок ошол жака барып келгендердин пикирлерин угуп мындай турган болсоң, көп эле жаман нерсе, негатив деле угам деп бердичи. Ошондой, ошол себептен мен өзүм мындай чын мен жеке мен өзүм боюң сурасаң, мен эч кимдикине кийлигишим келбейт. Эч бир динине да кийлигишим келбейт. Мен өзүм динимди так туурасын айтып бере алам. Бирок мен тигиникине кийлигишим келбейт. Бөлүнгүм да келбейт, урушкум да келбейт. Анткени зачем, эмне кереги бар? Пайгамбардын улуу бир осуяты бар. Момундун дейт, момундугу ушунда дейт. Өзүнө кереги жок, тиешеси жок нерсе кийлигишпейт деген. Тиешем жок, кийлигишпейм. Бирок коснется, көрсөтөм да. Сизге өзүңүзгө кандай сындар, кандай пикирлер айтылды эле, балким четтен ушундай сиз айтып атпайсызбы, ушундай нерселер болсо ичиме киришим келбейт. Бирок сиздин жашыңызга киришкен деле адамдар көп болгон да. Аз деле толтура. Чото айтып коем, мындай мөмөлүү даракка ташыртылат да. Бышып турсаң, хотят, пускай берут. А мен эмне тиешем бар? Айтышсын, черный пиар тоже пиар, между прочим. Ошол себептен мындай жашоодо болуп аткан нерсенин баардыгын тең көз карашымда күлүп өтүп кеткен аракет кылам азыр. Жүрөгүм ооруп, жыгылып калган убактылар болгон. Анан кийин ойлонуп көрсөм, эмне кереги бар эле? Чын эле азыр мен ар бир секундага мен баарын айтат элем, ар бир секундада бактылуу жашай бергиле депчи. Ар бир секунданы туура колдон. Сен чай куюп бердиң, мен жанында бир рахат менен отурам да. Сезип атам рахатын, анткени тамам куруп атат да, туурабы? Ошон мисалы ар бир секундда бүгүн күнүм өтүп атат, менин күнүм өтүп атат, сеники эмес да, туурабы? Менин жашоом, менин бактылуулугум, менин бактсыздыгым мени күтүп атат. Башка бирөөгө эмне тиешем? Эгерде жардам бере алсам макул. Бирок жардам бере албай турган болсом, эмне кылам мен? Сиз кыйынчылыктар жөнүндө айтып кетпедиңизби? Күлүп жүрүп өтүп кетким калат депчи. Азыр эми билесиз да, кыйынчылыктарды көргөн адамдар көп да, азыркы учурда деле, балким көрүп атканда эле, балким биздин бир көрманыбыздын азыр бир андай жашоосуна татаалчылык болуп атат да. Сиз ошол угуп аткан, бизди көрүп аткан көрманыңызда эмне деп айтмаксыз? Бул өтүп кетет. Бүгүн мына мен жөнүндө сүйлөйт. Эртең Нурсейит жөнүндө сүйлөшөт. Ошол эле бул жашоодо кетип бараткан бир мындай бир роликтин ичиндеги эле бир окуя да бул. Адамдар эмне дейт деген сөздү бул туура иман, мен өзүм айтам, адамдар эмне дейт дегени бул Кудайым эмне дейт деген сөзгө алып келет акыр түйүүчү.
Бирок чын-чынына келгенде көп убакыттарда мисалы мен өзүм жакшыраак билем башка бирөөгө караганда. Мен өзүм кемчилигимди билем. Ошондой сен да билесиң, бул мени көрүп аткандар да билет. Баары өз кемчилигин билет. Значит, ошо кемчилигиң менен сенсиң да. Артыкчылыгымды да билем, ошо артыкчылыгым менен. Ошо себептен эгерде кимден күйүт болуп, бирөөгө аркасынан негатив кылып аткан болсо, аркасынан сүйлөп аткан болсо, уят карап аткан болсо, тепсип аткан болсо, кубалап ийген болсо, мунун бардыгыначы бир аз эле убакыт керек. Бир аз эле убакыт керек. Чыдап коюш керек. Чыдап коюш болду. Өтүп кетти. Бирок мусулман бир чалынган жеринен экинчи жолу чалынбайт. Ошону сенин чалынма деп айтмакмын да. Биринчи сабактан, биринчи өткөн сабактан дайыма сабак алыш керек. Өткөндү унутуш керек. Анткени көчөгүн күн өттү да, эч качан аны менен жашай албайсың. Эми келечек такыр белгисиз да, кандай болоорун билбейсиң. Жазылгандай эле болот да турабы. Демек бүгүнкү күн сеники да, тагдырың өзүнүн колуңда турабы. Ошон үчүн бүгүн туура танда, бүгүн туура жаша, бүгүн туура поступок кыл да. Туура. Биз өзү ушул маекти баштап атканда башында кандайдыр бир энергия менен баштасак, акырында душевность болуп туруп кандайдыр бир грустность да болуп кетти го, Эстеп кеттим дебейсиңби? Өзүңдүкүн эстеп кеткенде кээ бирде мындай карап коет экенсиң да, субханалла, ошол жерде байкалып, ошол өзүмдүн кемчилик кетти дейм да мен дайымачы. Мен ошону мен кылдым, башым менен жазасын тарттым. Эгерде деген сөз шайтанга жакшы дейм, бирок мындай чын-чын келгенде кээ бирде адам өзүндө болгон кемчиликти мойнуна ала билсе, эртең ошол нерсени кайталабайт экен деп айтам да. Кечире албаган адамдар эч качан кечирбейт экен. Жүрөгү түпөй эле капкара болуп, баягы катыган нерсе катып отуруп, баягы сасып кетет экен. Акыры ошо сасыгын чыгарып коет экен да. Имам Азали айткандай, адамдын ичи дейт. Бул кайнап турган казан сыяктуу. Анын буусу ооздон чыгат экен да. Эмне кылып атса, ошол буусу чыгып берет экен акырычы. Ким экенин билгизип коет экен. Эгер жашоодо сени сыйлабаган, барктабаган, сени менен бактылуу болгусу келбеген адам болсо, же болбосо сени сыйлап кадырын көтөрө албай турган адам болсо, анда антыш да. Эмне кыласың кадырын кетирбага? Чын, ушундай нерсе мен динди эле айтып атам. Сиз көп чын нерселер айтып келесиз. Өзү ушул маекти деле мен ойлойм, биздин көрөрмандарыбыз, көргөндөрүбүз, угармандарыбыз өзүнө кандайдыр бир бир нерсе болсо деле ичинен сактап калды деп ойлойм. Кандай бир жакшы көз караштар көрдү деп ойлойм. Биз ошол соңуна да жетип калдык окшойт. Мен жакшы көрөм ушундай сонун подкаст болуп атканда, мындай көпкө чейин чойбой, жакшыраак эртерээк бүтүргөнгөчү, анткени все хорошо должно кончаться на хорошем, на высокой ноте деп коет го. Ошол сыяктуу да эле бизде ушул традиция бар. Эркин микрофон. Ушул камерага өзүңүздүн көрөрмандарыңызга, бизди көрүп аткан көрөрмандарга рахмат. Мен үчүн да бир мындай аябай толкундан менен болду, машалла. Негедир ушундай бала экенсиң, субханалла, аркаңа такыр көптөн бери унутуп калган нерсени эстетип салдың да. Ошондой бирок айтайын дегенимчи, эгерде жашоодон сабак алгыбыз келсе, баары тең мени көрүп тургандан баардыгы тең. Мен дайыма айтам, жашоодо кейбегенге аракет кылыш керек. Кайгырбагыла. Анткени Алла Таала өзү Куранда кайгырбагыла дейт да. Пайгамбарыбыз дагы ла тагдап, ачууланбагыла, кайгырбагыла. Эмне болгон болсо, бул тагдырда жазылган, бүгүн бор, эртең кетет деген сөз да. Ошон үчүн бул дүйнөдө бактылуу жашаганга аракет кылыш, ошо кадам ташташ керек баарыбыз тең. Бактылуу болуштун үстүндө болуш керек. Бактылуулук десе бирок кээ бир убактарда башка нерсени ойлоп, дүйнө же бир эмес. Балки ушундай нерсе экен. Сени менен дайыма жакшылыгыңа күйүп, жакшылыгың менен түтүп, жакшылыгыңды көтөрүп турган, ошол менен жаманчылыгыңды жашырып, ошол менен жаманчылыктардын баардыгын өзүмө сиңирип жүргөн адамдар менен бирге болгонго аракет кылыш керек деп айтам баарына. Анткени бул дүйнөдө эле бир пендебиз да. Бул дүйнөдө адам бактылуу болуш, ошондо эртең бейишти айтабыз баарыбызчы. Бирок бейишке чейин бул дүйнөнү бейиш кылды деп айтам баарына. Чоң рахмат. Биринчиден сизге ыраазычылыгымды билдирип кетем. Бизге ушул маекибизге келип, ушуну баарлашып алганыңызга өтө мага жаккан подкаст болду. Урматтуу көрүүчүлөр, көрөрмандар, ушул чыгарылышка лайк баскыла, комментарий жазгыла, өзүңөр жакыныңар менен бөлүшкүлө. Биз дайыма Накта подкасттын командабыз, жамаатыбыз менен дайыма силерге кандайдыр бир
сонун адамдарды алып келип, алардан үлгүлөрдү алып, алардан кандай бир ой пикирлерин көрсөтүп, сиздерди дагы билимге тартууну сунуштайт элек. Ушул дагы бир жолу айтып кетейин, чагылышпашкыла, бул Накта подкаст болду. Бүгүн бизде конокто ушундай бир байкебиз келиптир, Эрмек Тынай уулу байкебиз. Сизге дагы бир жолу чоң рахмат. Алла ыраазы болсун баарыбыздан. Накта подкаст болду. Иншалла. Көрүшкөнчө.